Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Сиздер менен маектешип жаткан Кыргыз билим берүү академиясынын ага илимий кызматкери Жумабаева Гулайым Абдысаматовна. Биз жаш өспүрүмдөрдү тарбиялоодогу психологиялык көйгөйлөр жана аны чечүүнүн жолдору деген китепти жазып чыктык элек. Ушул китеп боюнча кыскача маалымат берейин деген ойдобуз. Бул көйгөйлөр бул класс жетекчилери үчүн дагы, тарбия завучтар, мугалимдер үчүн дагы чоң бир маселе болуп калды. Алардын баардыгы мындай маселелер менен мурда кездешкен эмес. Ошондуктан алар ушул балдар мындай проблемасы бар балдар менен иштешүүдө көп кыйналышууда. Бул китептин ичинде эмнелер бар? Биз кыскача ошол жөнүндө айтып кетмекчибиз. Окуучулардын рухий кризистен чыгуунун жол жоболорун үйрөтүш керек. Окуучуларды стресстен коргонууга жардам бериш биздин максатыбыз болду. Ошон үчүн ушул китепти жаздык. Азыр сектага, экстремисттик коомдорго кирүүнүн зыяндуулугун түшүндүрүү маселелери бар. Оптимисттик көз карашты калыптандыруунун маанисин, пессимизмдин зыяндуулугун түшүндүрүү керек. Батыштын субъективдүү маданиятын тийгизген таасирин, терс таасирин билүү мугалимдер үчүн керек. Агрессивдүү өспүрүмдөр менен кандай иш жүргүзүү керек, ошонун өзгөчөлүктөрүн билүү мугалимдер үчүн керек. Жалгыздыктын психологиялык негиздерин, туура ананымды калыптандыруунун маанисин, негативдүү ойдун зыяндуулугун, позитивдүү ойдун маанисин түшүнүү, окуучулардын психологиялык көйгөйлөрүнө жардам берүүнүн жолдорун класс жетекчилери билсе жакшы эле болмок. Анткени деген алар билбей туруп аларга профессионалдуу жардам бере албай жатышат. Ошондуктан ушул китеп иштелип чыкты. Эми ар бир нерсени билгенде медицинада эле айтылат эмеспи? Диагноз коюу, туура диагноз коюу бул дабанын табуусунун жарымысы деп. Рухий кризистин ички себептерин билиш керек. Ушул кризистен чыгып кетүүнүн жардам бериш үчүн анын себептерин билбей туруп аны эмете албайт, жардам бере албайт. Азыр окуучуларыбыздын каалоолоруна эркиндик толуп берип койгон. Интернетке берилгендерибиз көп, рахатка суусагандарыбыз көп, көңүл ачууга умтулгандарыбыз көп. Батыштын сексуалдык эмнелерин көрүп алышып, ошого кызыгып кеткендерибиз бар. Оюнга, музыкага кумарданган балдарыбыз көп. Эмгектенүүнүн ордуна оңой олжо издеген, уйкуга берилип, бекер посттук, пейилдин бузулушу, коомдогу ач көздүк, бирөөнүн байлыгына, жашоосуна көз артуу, ичкилик, баңгелик, токсикомания, тамеки чегүү жана башка ушул сыяктуу көптөгөн бир коомдо болуп аткан негативдүү эмелердин баардыгы окуучулардын рухий абалына терс таасирин тийгизип жатат. Бул терс таасиринен эми чыгып, рухий кризистен чыгып кетиш үчүн анын сырткы себептерин дагы билиш керек. Прессада негативдүү маалыматтар жүрүп атат. Маданият чөйрөсүндө өспүрүмдөргө терс таасирин тийгизген чыгармалар көбөйүп кетти. Мазмун мамлекет көзөмөлдөбөй калгандыктан, цензура жок болгондуктан антимаданияттык тенденциялар жүрүп атат. Мамлекетибизде коррупция, трайбализм, паракорлук, кылмышкерлик бар экендигин кантип танабыз? Булардын баардыгы окуучуларга терс таасирин тийгизет. Эми кризистен чыгыш үчүн эмне кылабыз? Рухий кризистен чыгыш үчүн бул кыскача биз сүйлөп бергенибиз менен китептин ичинде кенен, түшүнүктүү, абдан эме кылып, майда кылып жазылган. Ошону китептен окуп алсаңар жакшы эле болот. Биз кыскача эле айтып берели. Агрессивдүү, жаман сезимдер, негативдүү ойдун кутулуунун жол жобосун түшүндүрүш керек балдарыбызга. Ниетти, пейилди оңдоо жөнүндө аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керек. Кризис ийгиликке жеткирүү мүмкүнчүлүк деген сыяктуу. Кээде биз кризисти башыбызды ылдый түшүп алып эле биз мындан эмне кылабыз, кантип кутулабыз? Кыйынчылыктын аркасынан жеңилдик келет. Күндүн аркасынан түн бар. Жакшылык, жамандык, дүйнө деген бул кара эле түстөгү нерсе эмес. Баардыгы алмашып турган нерсе экендигин балдарга түшүндүрүү менен бул китептен эметилсе жеңилирээк мугалим түшүнөт деген пикирдебиз. Андан тышкары кийинки стресс. Азыркы мезгилдерде окуучуларыбыз стресске дуушар болуп атышат. Бул стресске дуушар болгон балдарга жардам бериш үчүн анын себептерин билиш керек.
Bunun себептери үй бүлөдөгү маселелер. Жакын адамдардын чоң материал жакын жанында эместиги, чоң материалдык жоготтуу, ата-энелердин ажырашуусу, кырсык, ата-энелердин бирөөсүнүн түрмөгө түшүүсү, прессадагы жаман кабарлар, жашоосу туура эмес уюшулгандык, бактысыз жашоо, туура эмес ынаным, туура эмес көз караш, туура эмес ишенимди тандап алуу. Ушулардын баардыгы эми туура эмес көз караштарды, туура эмес ынанымда жашап эметкен болсо, албетте биринин пикирин экинчиси угат, экинчиси уккандан кийин ага жамсыз сезимдер пайда болот. Бул жагымсыз сезимдердин баары окуучуну стресске алып келет. Натыйжасы кандай? Мунун натыйжасы окуучулардын иммунитети начарлайт экен, дискомфорт сезет экен, психикалык, физикалык, соматикалык маселелер пайда болот экен, дарттар көбөйөт экен. Стресстен чыгууга карата кандай кеңештерди эметсе болот, берсе болот? Туура багытка көңүл бөлүп, туура ынанымды, туура ишеним, туура көз караш, дүйнө таанымын, окуучулардын дүйнө таанымына көңүл бөлүш керек. Ойдун позитивдүүлүгүнө, негативдүү ойлордон кутулууга, позитивдүү ойлого өтүүгө, сабырдуулукка, айкөлдүккө умтулуу, ниеттин оңдоого, пейилди оңдоого, андан кийин спорт оюндарына көп катыштыруу, билим алууга тартуу, өнөр өздөштүрүүгө, эмгек менен алектенүү жана башка ушул сыяктуу көптөгөн эмелердин баары тиги китептин ичинде жакшынакай жазылды. Ошону пайдаланат деген үмүттөбүз. Эми сектага, деструктивдүү, экстремисттик, зыяндуу коомдорго кирген окуучулар менен эмне кылыш керек? Кантип иштерди жүргүзсө болот? Мунун себеби кандай? Мунун себеби кмш курагына кирген өлкөлөр социалдык, экономикалык, экологиялык, демографиялык, саясий, адептик, рухий, идеологиялык кризисти башынан өткөрүп жатышат. Элдин маданий, диний талаптары канааттанбагандык, бир дагы партия элди толук ишенимине ээ боло албай атышы, андан кийин секталардын көчөлөрдө айланып жүрүп пропагандаларды жүргүзүп атат. Моралда, маданиятта, илимий техникасы өнүккөн цивилизацияда элди адептик, рухий толук кандуу өнүгүүсүн камсыз кыла албай калышы. Мына ушунун баардыгы балдарды эмне кылар айласын таппаган абалга жеткирип атат. Анан кийин балдар көчөлөргө чыгышат экен, балдарды болсо жанагы сектадагы аялдар, жигиттер, чоң улгайган адамдар китептерди бекер таратып берүү менен өздөрүн тартып кетип атышат. Анан алардын көп маселелери уламдан улам көбөйүп келатат. Натыйжада дүйнө түзүлүшү боюнча билимдин жетишсиздиги, стресс, депрессия, аутизм, суицидтер көбөйүп атат. Эми мындан кутулуш үчүн эмне кылыш керек? Аң сезимди өнүктүрүш керек. Аң сезимди өнүктүрүш үчүн атай китеп иштеп чыктык. Ошол аң сезимди өнүктүрүүгө карата атай тренингдер жазылды, атай сунуштар жазылды. Ошол мугалимдер пайдалансын деп ошолор ичинде берилди. Эми окуучулардын көпчүлүгү пессимизмге эметилип калган. Анткени барышат дагы кечке чейин телевизор көрүшөт, компьютердик оюндарды ойношот, телефондорун чукулашат, анан кийин отурушат дагы эмне жыйын. Мындан эми бул кризиске келип калды. Эми эмне кылып бул мындай кризистен чыгаарын билбей, ушундай бир абалда жатышат, чоңоюп жатышат. Мунун себеби билип алыш керек. Мугалим биринчи себебин билиш керек. Биз ушул оптимизмдин, көз караштын маанисин, пессимизмдин зыяндуулугу боюнча атай класстык тарбия сааттарынын эксперимент катары класс жетекчилерге көргөзгөндө бир эмоционалдуу мугалим мындай деген сөздү айтты. Ой, биз окуучуларды жөн эле коелу, биз мугалимдер өзүбүз оптимизмибизди жоготуп, пессимизмибизге келгендиктен телефон чукулап отуруп калган турбайбызбы? Эгерде муну түшүндүрүп койсо оңой эле нерсе турбайбы? Жакшы эле болбодубу? Бул пессимизм деген албетте окуучулар үчүн эле эмес, бизге дагы бир кыйын бир маселе болуп калган экен. Мунун себептери эмнелер деп сүйлөп жиберди. Мунун себептери регресс жолуна түшүү, ичкилик, баңгилик, псевдомаданий окуулардын көбөйүп кетиши, антимаданий тенденциялардын арылып кетиши, батыштын субъективдүү маданиятына ооп кетиши, экстремисттик, деструктивдик топторго кошулуп, жаштардын кошулуп кетиши, ишеними, көз карашы, ынанымы туура эмес калыптанышы. Эми пессимизмден кутулуу үчүн эмне кылыш керек?
рухий өнүгүү жолундагы адамдар менен мамиле түзүү керек. Өнүгүү жолуна адам өзү өнүгүүгө ниет кылып, ошого аракет кылыш керек. Турмуштан өзүнүн ордун издеш керек. Өзүнүн мүмкүнчүлүгү кайсы, кызыкчылыгы кайсы, өзү эмнени каалайт, бул дүйнөдөн издеген эмне? Уйку алдында өзүнүн негативдүү ойлордон кутулууну, өзүн тынчытууну, адамдарга жакшылык кылуу, адамзатка, туугандарына, жакындарына жакшылык кылуу жана башка ушул сыяктуу көптөгөн бир эмелерди, тренингтерди жазып кеттик, ошолорду пайдаланат деген үмүттөбүз. Андан кийин ойду кагазга түшүрүп, эмне үчүн бул пессимизмде отурат, эмне үчүн бул пессимизмден чыга албай атат, оптимисттик ойго кантип чыгыш керек, бул пессимисттик ой кандай болот, оптимисттик ой кандай болот. Ошол китепте бир нече эмелери, үлгүлөрү көргөзүлдү. Ошолорду пайдаланып алып туруп, кагазга түшүрүп алып туруп, негативдүү ойдон позитивдүү ойго чыгып, пессимисттик ойдон оптимисттик ойго чыгып, атайы ошону мисал түрүндө тренинг түрүндө иштеп чыгып койдук. Ошолорду класс жетекчилери пайдаланат деген эмедебиз. Мунун дүйнө менен гармониялуу жашоонун маанисин түшүндүрүү, режимди сактоо жана башка ушул сыяктуу көптөгөн эмелери бар. Ошолорду пайдаланып, балдарга жардам берет деген үмүтүбүз бар. Эми батыштын субъективдүү маданиятынын терс таасирин түшүндүрүү дагы көптөгөн эмени маселелерди чечет экен. Бул биздин педагогикабызда жыныстык тарбия деген бар. Бирок биздин педагогикабызда сексуалдык тарбия деген болгон эмес. Азыр батыш маданиятынын педагогикалык адабияттарын которуп атышат. Ошондуктан бизге бул сексуалдык эркиндик деген сөз келип калды. Муну менен да иштеш керек. Ал жакта гомосексуализм, лесбиянство, жалгыздыктан жапа чегүү, СПИД, гонорея, сифилис жана башка психикалык көйгөйлөр аябай көп экен. Бизге мындай көйгөй мына Советтер Союзунда эле болгон эмес. Биз бул сөздөрдүн көпчүлүгүн мурда өзүбүз түшүнчү эмеспиз. Бул азыркы адабияттар аркылуу келип калды. Адабияттар келип калгандан кийин бат эле окуучуларга жетип калат экен. Биз атамекендик педагогикадагы тарбия менен батыштын тарбиясындагы айырмачылыкты мындай кылып жазып китептин ичинде көргөздүк. Биздин маданиятыбыздагы тарбия кандай, алардын маданиятында тарбия кандай, алардын маданиятында кемчиликтер бар экен, биздин педагогикабызда айрым артыкчылыктар бар экен. Эми ошол айрым артыкчылыктарды мурдадан дагы жакшы пайдаланат деген үмүттөбүз. Эми көйгөйдөн кутулуу үчүн атамекендик педагогиканын кайрадан кайрылып, батыштын педагогикасын анализдөө аркылуу түшүндүрүп, биз муну китепке жазып койдук, силер ошол китептен пайдаланып алат деген үмүттөбүз. Эми окуучулар арасында өспүрүм агрессивдүү окуучулар көбөйүп кетти. Булар менен иш жүргүзүүнүн өзгөчөлүктөрү болот. Аны билбеген мугалимдердин өзү кыйналып жатышат. Эгерде муну билип алса, бирдеке сүйлөм айтса эле окуучулардын баары кыйкырып, агрессивдүү сезимдер эметип, эмоциялга жол берип жатышат. Мунун себебин түшүндүрүү керек. Себеби интеллекти төмөн, интуициясы өнүкпөй калган, эл менен мамиле түзүү маселесине жетиштүү билбейт. Компетенциясы өнүкпөй калган, эдип комплекси бар, негативдүү эмоциялар басымдуулук кылат. Коом менен гармониялуу мамиле түзүүнүн эмесине тарбияга жетиштүү көңүл бөлүнбөй калган. Жалпы маалыматтар каражаттарында информация зордугу бар. Ушунун баардыгы окуучулардын агрессивдүүлүгүн жогорулатууга терс таасир тийип жатат. Мындан кутулуу үчүн эмне кылыш керек? Экранда агрессивдүү жогорулап кеткен маалыматтардан алыстатыш керек баланы. Детектив, кылмышкерлер жөнүндөгү жанагы дело номер 1 деген эмелерди окутуудан алыстатыш керек. Компьютерде болсо бүлдүрүү, жардыруу, адам өлтүрүү, агрессивдүүлүгү жогору болгон оюндарды жана башкалардан алыстатыш керек баланы. Бала менен иш жүргүзүш керек. Бала негативдүү ойлорго караганда позитивдүү ойлорун үстөмдүк кылганга чейин аракет кылып, мугалим, ата-энеси, жакындары бала менен иштеши керек. Аң сезимдин өсүшүнө, акыл эсинин өнүгүшүнө, интуициясынын жогорулашына, зээндүүлүктү өнүктүрүүгө карата атайы иш эмелер китептин ичинде жазылды.
китеп окуганга көп көңүл бөлсүн, адептик тарбияга көп, ыймандык тарбияга көп көңүл бөлсүн. Мына ошол сыяктуу көп иштерди жүргүзүү менен окуучулардын агрессивдүүлүгү төмөндөйт экен. Мындан тышкары жалгыздыктын психологиялык негиздерин билүү мугалим үчүн маанилүү. Анткени азыр окуучулар арасында жалгыздыктан жапа чеккен балдарыбыз көбөйүп кетти. Анткени журт которуулар, адамдардын социо маданий чөйрөсүнөн алыс калышы, үй бүлөдөн бөлүнүү, ажырашуу, бул болсо балдар окуучулардын жалгыздыктан жапа чегүүсүнө өбөлгө болууда. Натыйжасы кандай экен? Мындан натыйжасы окуучулар инфекцияга көп жугузуп атат. Жүрөк ооруларына, кан тамыр ооруларына, депрессияга, апатияга эме кылып дуушар болушуп, мурда мындай болгон эмес. Балдар арасында өмүрү кыска балдарыбыз көбөйүп келатат. Мындан кандай кутулушубуз керек? Кутулуу каражаттары төмөнкүдөй. Ниетин оңдосун, оюн позитивдүү ойго өзгөртүп көрсүн, ойломдун позитивдүүлүгүнө көңүл бөлсүн. Жана бул китептин ичинде бар. Баардык эмелерде адам менен мамиле түзүү, өнүгүү жолуна түшкөн, аң сезими жогору, интеллекти жогору, акыл эстүү адамдар менен көп мамиле түзүү менен бул проблемадан, маселеден алыстай баштасын. Китептин ичинде бул толук кенен жазылган. Ошону пайдаланып кетет деген үмүттөбүз. Эми ынанымы туура эмес окуучуларыбыз көбөйүп кеткен. Көз карашы чектелген. Туура эмес идеологиянын негизинде жашаган. Туура эмес философиялык китеп эми азыр эмне көп китеп көп. Азыр мындайча айтканда балдар эме абалда калып калышты. Ошон үчүн бул балдарга туура багыт берүү маанилүү маселе. Натыйжасы эмне? Натыйжасы пессимизм, апатия, адептик рухий кризис, ой жүгүртүүсүндөгү проблемасын үстөмдүк кылышы. Андан кутулуш үчүн эмне кылыш керек? Бул китептин ичинде жазылды. Атайын психотехникалык каражаттар бар. Ошол китепте берилген каражаттарды пайдаланып, балдарга жардам берет деген үмүттөбүз. Эми негативдүү ойдун зыяндуулугунан позитивдүү ойдун маанисин түшүндүрүү аркылуу окуучулардын дагы бир көйгөйлөрүн чечүүгө карата да китепте эме бар. Тарбия сааттарынын иштелмеси бар. Бунун себеби эмнеде? Коомдо негативдүү маалымат көп болсо окуучудагы ой жүгүртүүсүндө эмне көп болот? Негативдүү ой жүгүртүү үстөмдүк кылат. Эми жаман прогноздор, негативдүү ойлор, деструктивдүү коомдор бар. Булардын баардыгынын балдарга терс таасир тийип атат. Анын натыйжасы кандай? Маанайы бузулат, дүйнөнү кара түстө көрөт. Негативдүү сезимдер, эмоциялар козголуп турат. Эми мындан кутулуш үчүн эмне кылыш керек? Атайы китепте аффирмациялар жазылды. Аң сезимге келген негативдүү ойду, атайы бул негативдүү ой, бул негативдүү ойго карама каршы позитивдүү ой мындай ой болот. Бул каражаттарды психотехникалык каражаттар аркылуу системалык көнүгүү, рухий тарбия аркылуу баланы чыгаруу үчүн атайы класс жетекчилер үчүн жазылды. Сунуштар муну пайдаланып балдарга, окуучуларга жардам берет деген пикирдебиз. Эми бул психологиялык көйгөйлөрдүн баардыгы көбөйүп кетти. Ошого карабастан эмне кылабыз? Класс жетекчилер да мындай маалыматтарга, психологдор дагы мындай маалыматтарга муктаж экен. Баланын суверенитетин, укугун сыйлагыла, ички сырын белгиле, жаман сезимдерин козгобой турган сөздөрдү сүйлөгүлө, аларды социалдашууга жардам бергиле. Анткени балдар социалдашуудан кыйналып аткандыктан психикалык проблемалар пайда болуп атат. Ата-энеси менен педагогикалык туура позиция тандоо, педоцентризмден, педагогдун борбордо болушунан, эгоцентризмден, авторитардык стилден алыстап, бала менен соцпедагог, педагог, класс жетекчи тыгыз кызматташып туруу менен балдарга жардам берүү жагын ушу китепте жакшы экенин жаздык. Социомаданий чөйрөлөрдү түзүп, жалгыз калган окуучуларды ошол чөйрөлөргө тартып, аларды коргоп, адамзаттын рухий өнүгүү жолуна түшкөн адамдарды ошол окуучулар менен тааныштырып, алар менен маектештирип, алардын жардамын алып, ошентип окуучуларга жардам берсеңиздер деген үмүттөбүз. Иррационалдуу ойломдун маанисин, ички дүйнөнүн экологиясын,
анын маанисин ушул жөнүндө аңгемелерди куруп, этнопедагогикалык, психологияны интеграциялаган тарбия сааттарды иштеп чыгып атабыз. Ошолорду тарбия сааттарына пайдалансаңыздар, сиздер окуучуларга көп жардам бермекчи сиздер деген пикирдебиз. Көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Ушул эмелер аркылуу окуучулардын психологиялык көйгөйлөрдүн кемитет, азайтат деген пикирдебиз. Жакшы калыңыздар.